Тил тарыхы, эл тарыхы. Эне тил эл тарыхын баяндаган, тарыхы эне тилин аяндаган. 1989 жылы 23 сентябрда кылымдарды каарыткан кыргыз тилибиз кабыл алынган. Быйыл 31 жыл болгон эне тил майрамыңыздар менен. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил. Кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил. Кыргыз тили бабам манас жашаган, мезгилдеги зор тарыхты каткан тил. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, кыргыз элин улут кылып тааныткан. Ушул тилде дүйнө элин таң этип, манас сындуу дастандардай айтылган. Кылычын кайрап от чачып, кызыгып кимдер келген жок. Кыргында жанын берсе да, кыргызым тилин берген жок. Жомогу кумдай куюлган, жоголбойт тили кыргыздын. Жаркырай берет түбөлүк, нурундай чолпон жылдыздын. 23 сентябрь эне тил майрам күнүңүздөр менен. Кыргыз эмес кыргызды жудуткандар, кылым кезген тарыхын унуткандар, кыргыз эли кыйшыйтып калпак кийип, када салтын калкынын куруткандар. Боркал десе башынан кан алышкан, бодонудой божондоп жан багышкан, эне тилин унутуп мансап үчүн канчалар маңкутка айланышкан. Жыргагандын баары эле турмуш эмес, жылт эткенден баары эле жылдыз эмес. Билебиз деп төштөрүн каккан менен, билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабылаңдын баары эле манас эмес. Калкын чалган, калкынын тилин чалган, хан болсо да кыргыздын баласы эмес. Жаным менен бүткөн тилим, дастандар көп кыргыз тилде айтылган. Эр табылды Курманбеги балдардан, кыздан чыккан Жаңыл мырза сыяктуу баатырларым даңазалап турушкан. Бул тилдин кылдан кымбат сырын ачам, канымды сыя кылып китеп жазам. Таң эрте тил өмүрү бүтөт десе, күн менен учкан кечте кошо батам. Кыргыз тили айдан күндөн жаралган, кыргыз тилим ай ааламга жаңырган. Бул дүйнө теңдеши жок кыргыз тил, ай ааламга манас болуп жаңырган. Кылым суруп кыргыз тили кызгалдактай гүлдөсүн, жайып тамыр бутактары жашарчадай бүрдөсүн. Иш каныны кенен элеп, иш кагазда сайрасын, көчөлөрдү эркин басып, көрнөктөрдү жайнасын. Бакчаларда байыр алып, окуу жылда окулсун, толуктардын өз тилинде токмоктору токулсун. Телеграф телефондо кыргыз тилим кыргыз үчүн жаралган, кымбат басын улутунан ала алган. Биринчи эле апа деген сөз чыгып, билесиңби, эне тил деп саналган.